Салам достор, кандайсыздар? Менин атым Чолпон Токтосунова. Азыркы учурда Польша жергесинде Катовице деген шаарда бизнес академиясы деген университетте магистратурада билим алып жатам. Бүгүн ошол университетке кандай өткөнүмдү, кандай этаптардан өтүп тапшырганым жөнүндө айтып берем. Бирок ага чейин мен университетиме ошо экскурсия жасап сиздер үчүн ролик тарткам. Көңүлүңүздөрдү ошого бөлсөңүздөр, анан дагы улантабыз. Университетке кандайча болуп тапшырдым. Бакалаврды Кыргызстанда Бишкек гуманитардык университетинде бакалаврдын 4 курсун бүтүп атканда мындан ары эмне кылам? Кыргызстанда калып иштесем жумуш жок. Же чет өлкөгө магистратурага тапшырып окуумду улантсамбы деген ойлор келген. Ошентип 4 курстун башында ар кандай программаларга тапшырдым. Алардын арасында DAT деген программа бар, Германияга, Fulbright деген программа бар, АКШга, Erasmus деген бар, Европа өлкөлөрүнө, анан стипендиум Hungaricum деген бар, Венгрияга программа. I thought that you talked to someone. Yeah, I'm recording video because my friends asked for their YouTube channel. About my university, about my life here in Poland. Say hello. Say hello, why not? Бул менин коллегам, азыр жумушта турган болчумун. I'm saying you are my colleague. Я понял. Улантабыз. Ошол 4 курсту бүтүп атканда ар кандай программага тапшырып, анын арасынан ошо стипендиум Hungaricum деген программанын 3-туруна чейин өткөм. Ошентип 1 жыл өттү. Июль-август болду. Июль айы болду. Июль айында мен менен кош өткөн адамдар уже Алматыга консульствого барып, визаларын алып, уже даярданып атышкан болчу. Анан мен визамды, то есть приглашениямды дагы деле күтүп аткан элем.
университет, мен өткөн университет окуу жай мага дагы деле чакыруу бараган жөнөтө элек болчу. Анан кийин эмнеге мага дагы деле кел элек деп университетимдин өзүнө жазсам, кечиресиңер, квота жетпей калды деген жооп келди. Мен аябай шок болдум, депрессия болдум, эмнеге мен өтпөй калам, эмнеге баардык 3 турунан тең өтсөм мага квота жок болуп калды деген ответ келип калды деп аябай депрессия болдум. Бирок ошого карабастан башка программаларды издеп аракет кылдым. Анан кийин ушул Польшада досторум бар эле, айтышты, университеттин өзүнүн сайттарына эле кирип, ошол жактан программа кара деп. Анан алардын кеңешине макул болуп, Польшадагы университеттерди карай баштадым. Анан ушул университеттердин арасынан менин азыркы окуп аткан окуу жайым аябай жакты. Себеби бул жакта бекер окуу стипендиясы менен баардык шарттары бар болчу. Анан кийин тапшырып көрдүм. Азыр сиздерге кандай кылып тапшырат экенин көрсөтөйүн десем, сайт жабык экен, анткени азыр кийинки окуу жылга кабыл алуу жүрө элек, баштала элек. Ошол сайтына кирип, биринчи ошол өзүнүн формасы бар, платформасы, ошол жака өзүң жөнүндө маалымат жазасың, мотивационное письмо деп коет, ошондой жазасың, мурунку окуган жериңен же иштеген жериңен рекомендательное письмо деп коет, рекомендация, ошондой жазасың, англис тили деңгээлин тастыктоочу сертификат жүктөйсүң. Мен университетим TOEFL жана IELTS талап кылбады, менде ал кезде жок болчу, ошон үчүн ошол бирден бир себеби, бул университетке тапшырганымдын себеби. Анан ошо дипломду, бакалавр диплом керектелчү документтердин баарын жүктөдүм. Жүктөгөндөн кийин мага Skype аркылуу интервьюга чакырышты. Интервью англис тилинде болду. Суроолору: эмнеге биздин университетти тандадың, эмнеге Польшада окугуң келди, бакалаврды окуп атканда жетишкендиктериң кандай болду, кандай жанагындай социальный бир проектлерге катыштың эле, ошондой суроолор болду. Анын баарына жооп берип, ошентип интервью бүттү. Анан бир жуманын ичинде жооп алдым, өттүң деген. Кубанычыма чек жок. Баардык документтеримди даярдай баштадым, визага керектелчү. Анан көп өтпөй университетим ошо чакыруу жөнөттү, алардын баарын топтоп, документтеримди топтоп, анан Алматыга визага тапшырдым. Визаны 1 айдан кийин алдым. Алар менен эле бул жака билет алып келдим. Мен бул жака келерде ойлогом, Польшадагы адамдар негизи укканда нацист келишет депчи. Анан кийин келгенде аябай жылуу тосуп алышты десем болот. Университетимдеги мугалимдер, ошол жакта иштеп аткан, жанагы кабыл алуу жүргүзүп аткан адамдар аябай күлүп, жайнап, тосуп алып, жардам берип, көрсөтүп, орусча айтканда сопровождать этип жүрүштү. Анан ошентип договор түзүп университетим менен документтеримдин оригиналын тапшыргандан кийин мага айтышты, окуу дароо эле башталып кетпейт. Биринчи жума ориентационная неделя деп коет. Баягы жаңы тапшырган студенттерди эки жакка чыгарып, шаарды көрсөтүп, ар кандай оюн зоокторду уюштуруп, ошондой бир мероприятиясы бар экен. Аябай кызыктуу өттү ошол жума. Шаардын ар кайсы четтерине бардык. Бүт жаңы тапшырган студенттер менен. Жаңы тапшырган студенттер дүйнөнүн бүткүл жагынан алар менен сүйлөшүп, баарлашып, мугалимдер менен жакындан таанышып, Польшанын ошо булуң бурчтарына барып саякат кылып келгенбиз. Анын баары бекер, университетим каржылап берген.
ошол убакыт аябай кызыктуу болду. Андан кийин университетке келдик. Расписанияңарды карагыла деди. Карасак, дем алыш 6 жана дем алыш күндөрүн окуп коюптур. Мен сурадым, эмнеге мындай десем, силер уже жогорку билими бар студентсиңер, силерде бакалавр диплом бар, силер бул жактан окуу дей бербей профессияңар боюнча жумуштап иштей берсеңер болот. Ошого ылайыкташтырып биз 6 дем алыш күнү расписание койдук дегенде мен аябай таң калдым, бир четинен кубандым. Анткени университетим ошо бизди ойлоп ошондой бир ылайыктуу шарт түзүп берген бизге. Жумасына 2 күнү окуганыбыз менен 12 саат окуйбуз. Эртеңки 8-ден кечки 8-ге чейин 12 саат окуйбуз. Ар бир сабактын ортосунда бир 10-15 мүнөт, көп болуп кетсе бир жарым саат эле тынуу болот. Сабактар аябай кызыктуу, англис тилинде өтөт. Мугалимдерибиз дүйнөнүн булуң бурчтарынан келген, Америкадан келген, Англиядан келген мугалимдер, аябай кызыктуу өтөт. Ошол анан кийин жатакана, башка шарттар боюнча айта кетсем, досторум жашайт, бир комнатада 2-3-4 кишиге чейин жашашат экен. Шарттары аябай жакшы экен. Ашканасы бир, туалет, ваннасы бир. Бирок аябай жаңы, анан таза тыкан общежитие экен, жатакана. Ошол анан кийин бул жактагы адамдар аябай ак көңүл, кичипейил, күлүп, учурашып, тааныбасаң деле бир нерсе сурасаң жооп берип турушат, аябай жакшы. Ошол анан кийин эгерде суроолоруңуздар болсо, эгерде менин университетиме деги эле Польшага тапшыргыңыздар келсе, ылдый жакта мен Instagram же Telegram каналымдагы шилтеме көрсөтүп коем. Ошол жака жазып, жеке өзүм менен байланышып, жардам сурасаңыздар болот. Мен колдон келген жардамымды аябайм. Негизи эле ушу Кыргызстандагы жаштар чет жер болбосо деле, Кыргызстандан болсо деле, чет жерден болсо деле, эң негизгиси сапаттуу билим алса экен деген тилегим. Ошол урматым менен Чолпон Токтосунова.